Бул тасма социалдык тармактарга чыгарылып, коомчулукта талкуу жараткан. Мындан улам Барпа айыл өкмөтүнүн башчысы бул боюнча түшүндүрмө берди. Ушул 3 жылдан бери ушул айыл өкмөткө келип, мага 9 соттук үлүштүк жер бөлүп бересиңер деп келеткен да. Эже 2 жолу кабыл алып, 2 жолу тең эже бүгүнкү күндө сизге эч кандай эме кылып бере албайм. Мен мыйзам чегинде жооп берип калбайын. 9 соттук жок жерди мен жазып берип, эртең жоопкерчилик мойнумда болуп калат деп түшүндүрүштөрүн жүргүзгөм эжеге. Анан кечкурун мага SMS жазып, ушундай болбосо бүгүн сени телефон чалып, ушундай TikTok'торго чыгарамын, Facebook'торго жала жаап чыгарам деп мейли же жазсаңыз жазыңыз, ал сиздин укугуңуз. Аты аталган жаран айыл өкмөткө 10 күн мурун кайрылып, үлүш жерди бөлдүрүү үчүн арыз жазыптыр. Бирок мыйзамга туура келбегендиктен арыздын айыл өкмөт канааттандырган эмес. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 22 август 1994 жылдагы 638 токтомдун негизинде Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган, айыл жеринде жашаган жарандарга үлүштүк жерлер бөлүнгөн. Ошонун ичинде биздин Барпа айыл өкмөтүндө дагы Барпа айыл өкмөтүнүн аймагында 1 октябрь 1994 жылга чейин жашаган жарандарга үлүштүк жерлер бөлүп берилген. Ошол токтомдо өкмөттүн токтомдо көрсөтүлүп кетилген 1994 жылы 1 октябрга чейин жашаган жана ошол мезгилге чейин туулган, жана ошол мезгилге чейин тирүү жашаган жарандары гана үлүштүк жерлер бөлүп берилсин деп көрсөтүлгөн. Бул Кыргызстан боюнча. Ошол арызын жазган экен. Арыз мага жолдонгон экен. К 138 болуп, бирок тизмени тактаганыбызда эже бир туугандары, ошо апасы, ошол үй бүлөлөр чыккан, бирок эженин немеси тизмеде чыккан жок. Ана тизмелер турат. Ал неме көчүрмөлөрүнөн бери чыгарып берди эжеге. Себеби сизге мүмкүн эмес, мыйзам жол бербейт деп. Белгилей кетсек, аймактагы тизмеде катталган тургундарга акыркы ирет 2007 жылы жер үлүшү бөлүштүрүлгөн. Айыл өкмөттүн карамагында жалпы 17.031 гектар үлүш жери бар. Калкынын саны 30 миңге жакын. Ал эми жогорудагы маселе боюнча кошумча тараптардын пикири болсо, регион телеканалы чагылдырууга даяр. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.